Мен өзүмдү ийгиликтүү айым катары ачыгын айтсам айта албаймын. Кыйналгам убагында, аябай кыйналганмын. Мен Москва жергесинде маникюрный студия иштетемин. 5 жылдын ичинде уже 2600 ашык кыздарды окутуп салдым. Аларга деген мен тынбай мотивация берип турам да, шыктандырып турам да. Менин командамда сонун эжекелер иштейт. Кимдир бирөөгө кыйынчылыкты Кудайым жаштыгында берет экен, кимдир бирөөгө орто жашында берет экен. Байбише жашооңуздар түткө өтсүн. Саламатсыздарбы достор, барыңыздарга кутман күн демекчимин. Менин атым Динара, бирок көбү Дина деп аталышкан мени. Жашым 26-да Ош шаарынын Араван деген районунун Жаңа Араван деген айылынын ошол жердин кызы, ошол жердин келини боломун. Мен өзүмдү ийгиликтүү айым катары ачыгын айтсам айта албаймын. Эмне дегенде ийгиликти буйруса алдыда жаратабыз. Меники болгону бул аракет деп гана эсептеймин. Ийгиликтүү айым катары, бизнестеги айым катары прям өзүмдү атай албайм. Бир аз уялам анданчы. Азыркы учурда мен Москва жергесинде маникюрный студия иштетемин, школа иштетемин. Мындайча айтканда кыргыз өзбек улутундагы айымдарды маникюр педикюр курсуна окутуп, салонго жумушка киришине жардам беремин. Ошол эле биздин маникюрный студиябыздын 2-нчи этажында биздин салонубуз жайгашкан. Ал жерде менин командамда ондой кыргызымдын кыйын кыздары мастер болуп иштешет. Мен бул сферада жүргөнүмө болгону 5 жыл болду. 5 жылдын ичинде уже 2600 ашык кыздарды окутуп салдым. Кыйналгам убагында, аябай кыйналганмын. Андан кийин мастер болуп иштеп жүрдүм. Башында кыйын болду, ортосунда аябай жакшы болду, аягында аябай ийгиликтүү болду. Мастер болуп иштеп жүрүп, орустардын салонунда акырындык менен кичинекей кабинет снимать эттим. Ошол кабинетте клиенттерди принимать этип жүрдүм. Бир-эки кыздарды алып окутуп жүрдүм. Ошентип атып, акырындык менен сарафановый радио бизде аябай жакшы иштеп кетти дагы. Клиентибиз көбөйүп, бизде окуйм деген айымдардын саны андан да өсүп, ошол негизинде ушул учурда бир айда ошо 50дөй кызды окутуп чыгарабыз. Азырынча Москвада жумуш кыламын, бирок келечекте Кыргызстандан ушул жактан помещение сатып алып, ошол жерде жумуш алып барайын деп пландап жүрөм. Сулуулук тармагынан эле эмес, дагы да башка чоң пландарыбыз бар. Ал эгер пландарыбыз ишке ашып кала турган болсо, сөзсүз түрдө сизге келем. Мен болсом кыздар ответственная болуп, эртең менен кечикпей келип, аларга деген мен тынбай мотивация берип турам да, шыктандырып турам да, желаниялар пайда болуп, анан бир аз мен алыстап калсам, менин командамда сонун эжекелер иштейт. Сонун окутса дагы кыздар бир мындай Диначы деп калат экен да. Мен Москвада жүргөнүмө 11 жыл болду. 15 жашымда барганмын, учурда 26-дамын. Москвада ар кандай жумушта иштеп жүрдүм. Москвада колледжде окуганмын, кстати. Мен өзүм баягы кыргыз мектепте окуп, кыргыз садикке барып, жүрүп анан Москвада барып, Москванын так ортосунда окууга тапшырып окуганыма аябай оор турду. Ошол күнүмө эстесем ыйлагым келет. Жаман кыйналгам. Албетте, Кудайым бир нерсени берер алдында кыйынчылык берет экен. Кыйынчылыктын артында чоң ийгилик берет экен. Бул кыйынчылыктар биз үчүн жашоодон биз акча төлөп сатып ала албай турган, мындайча айтканда, билим деп айтсак болот, опыт деп айтсак болот. Эгер мен ошол каталарды кетирбегенимде убагында, эгер мен ошол кыйынчылыктарды көрбөгөнүмдө, мен азыр бул жерде сиздин алдыңызда деп коюп отурмакмын да, же. Сиздин алдыңызда балким отурбай калмактырмын. Мен мурда аябай күлүп, жайдары жүргөн, ишенчек кыз болчумун. Азыркы учурда көп күлбөй калдым мурдагыдай. Бир аз серьезная Динага айландым десем болот. Эми кыйынчылыктарды жеңип өтөрдө мен кимден мотивация алдым? Ошол боюнча айта кетейин эже сизге. Мен көбүнчө кыйын эжелер бар го, жашы 40-45-50-дөгү кыйын эжелер, чындыгында кыйын эжелер. Ошол эжелер менен көп сүйлөшөм менчи. Ал эжелер менен сүйлөшкөндө ал эжелердин сөзүн угуп туруп,
анализдей турган болсоң, ал эжелерде өткөн да ошол жолдончу. Ошол жолдон өтүп атканда кандай поступка кылган, кайсыл жеринде туура результат болгон, кайсыл жеринде ошибка кетирген эмес. Ошол нерселерди эжелер айтканда мен аябай олтуруп алып ар бир сөзүн өзүм илгенге аракет кылам. Эмнеге дегенде чоң адамдын сөзүн укканда кээде пайдалуу деп ойлойм да. Эмнеге дегенде биз өтө турган кемчиликтерден алар уже өтүп бүткөн. Эгер биз аларды уга турган болсок, ошол кемчиликтен биз өтпөйбүз, ал ошибканы биз кылбайбыз деп ойлойм. Мотивацияны мен көбүнчө ошол чоң кыйын эжелер, ошол эжелерге кеңешип же деп ойлоп барам. Ошол эжелердин мындайча айтканда кеңешин угуп, ошол эжелер менен көп темаларды талкуулап атып, ошол негизинде бир аз ушул токтондум десем болот. Эгер сиздин ден соолугуңуз бүтүн болсо, Аллахым сизге чоң рызкыны жазып койгон, алдыда болгону сиз ушул нерсени сабыр менен аттап өтүшүңүз керек да. Кимдир бирөөгө кыйынчылыкты Кудайым жаштыгында берет экен, кимдир бирөөгө орто жашында берет экен, кимдир бирөөгө кеч берет экен. Эгер сиз жаштайыңыздан кыйынчылыкка кабылган болсоңуз, мен мондой деп унижать этпеңиз өзүңүздү. Эмнеге дегенде, сиздин опытыңыз күчтүүрөөк, чем кыйынчылык көрбөгөн адамга караганда. Ал адам өтүшү керек болгон сыноолорду сиз уже аттап өттүңүз. Азыр учурда мисалы көп айымдар бар, мисалы жолдошу жок, 3-4 баласы менен кыйналып, тапкан акчасын ал жака жеткизе албай, же бул жака жеткизе албай, ушундай орто жолдогу айымдар болсо, айта кетейин, сиздердин келечегиңиздер, балдарыңыздар буйруса, булардын бүт баары бүгүн бар, эртең жок, эртең жаркын келечекти сонун жашоону балдарыңыздар куруп берет деп айтмакчымын. Жок, 21 жашымда мен сулуулук тармагына кирип бардым. Ошондо мен 23 жашымда жеке ишкер болдум. Конкурент деген албетте болот бардык жерде. Мен конкуренттериме жакшы эле караймын, конкурент катары эсептебейм. Эмнеге дегенде, азыр Москвада баягы TikToктон да байкап калып атат, көбү кыздарды окутуп жүргөн айымдар көп эле болуп атат. Ошол айымдардын мындайча айтканда бир 50% мындайча айтканда менин бывшая ученицалар, менде мурда окуп кеткен кыздар. Алар ийгилик жаратып атса, кайсыдыр бир убакытта алар сага келгенде пилканы кармай албай конот экенсиң. Мындайча айтканда, өзүңдүн ийгилигиңен дагы балаңдын ийгилигине көбүрөөк конасың дегендей, мен өзүмдүн ийгилигиме дагы анча конбойм. Мен ушул кыздарымдын результатына аябай куанамын. Эмнеге дегенде, менде окуп кеткен кыздар, мен уже 2,5-3 жыл болуп атат да, ал жак бул жагы плюс-минус кыздарды окутуп атканыма. Ошол 2,5 жыл, 2 жыл алдын окуп бүткөн кыздар азыр иштеп, мастер болуп, инструкторский курска барып окуп, алар дагы башкалар менен өнөрүн бөлүшүп, алардын мындайча айтканда наны бүтүн болуп атпайбы? Ошонун өзү чоң рахат болсо керек деп ойлойм. Ошондон улам эч кандай конкурент эсептебейм. Эмнеге дегенде, ал жакта баарыбыз мигрантпыз. Менин жанымда мисалы кыргыз айымдар бар, окуткандар менен сырткарыда бар. Бирок чындыгын айтканда, менде аябай көп окуйм дегендер көп очередь болуп келишет. Аларда да бар, бирок мен жакшы караймын. Эмнеге дегенде, биздин кыргыздын айым болуп атпайбы? Кыргыздын атын чыгарып атпайбы? Ошонун өзү бир жакшы нерсе болсо керек деп ойлойм. Жолдошум финансовый жактан кээде жардам берип калат, болуп калат. Финансовый жактан жардам бербесе дагы мени колдоп, түшүнүп, мен тапкан акчамды дагы бир бизнес ачам же мындай кылам десем, мейли жаса дегени бул чоң нерсе го дейм. Өзүнчө бир рахат го дейм. Жыгылсаң дагы мейли сага сабак болот дейт. Жасай бер дейт. Акчаны өзүң тапкан акчаңы өзүңө жумша, бизнес кылам десең, бизнес кыл, дагы башка нерсе кылам десең, башка нерсе кыл, өсө бер дейт да. Россия жергесинде маникюр-педикюр бул самый актуальный да. Аябай бул сферада жумуш көп. Бул сферада иштеген мастерлер 3 этапка бөлүнөт. Начинающий мастер опыт менен и топ-мастер болуп. Топ-мастердин уровенине жетип алгандан кийин, мындайча айтканда, акулага айланат да. Айына жок дегенде, болбой кал дегенде 100 000 рубль зарабатывать этет да.
кайсыл жака барбасын, Дубайга бар. Азыр менде Лондондо иштеп жүргөн кыздардын да бар, кстати. Башка мамлекетке чыкса дагы топ мастер болгондон кийин аны бүтүн каалаган салонуна кирип кеңири иштеп кете берет. Биздин кыргыз айымдар аябай кыйын, кыйындыгыны Кыргызстанда эле эмес, Бишкекте эле эмес, Ошто эле эмес, дүйнө жүзүндө көргөзүп атат. Өзүңүздөр көрүп тургандай, эгер сиз учурда кайсыдыр бир планыңызды ишке ашыра албай аткан болсоңуз, ошол планыңыздын артынан түшүп аракет кыла бериңиз, бүгүн болбосо эртең сөзсүз түрдө ишке ашат. Эгер бүгүн сизде кризис болуп аткан болсо, демек эртеңки күн сизде мындайча айтканда жаркын келечек, сонун жашоо. Эмнеге дегенде сиз кризисти көрмөйүнчө, мындайча айтканда акчанын кадырына жетпешиңиз толук мүмкүн. Сынчылар көп дечү. Жана төшөккө жатып алып, диванда жатып алып, ар кандай сөздү жаза берет. Мен блог алып барам да Москвадачы. Жаңы блог алып барганда ар кандай сындар, сен ишинде болуп калыпсың дегендер болгон да. Типчи ар кандай сындарды жөнөтүп, ар кандай жаман сөздөрдү жазып жүргөн адамдар азыр көп учурда мындайча айтканда деп даже мен мындай жүзүмдү карап сүйлөй албай уялып калган айымдар, мырзалар көп. Эгер биз энелер деп айтайын, аракет кылбай турган болсок, биздин жашообуз так биздин балдарыбыздын башына тийип калышы мүмкүн. Мен кызымдын прям жакшы жашоодо эле эмес, прям развитая болуп, прям мен көрбөгөн, мен окубаган жерлерде барып окушун каалайм, билимдүү болушун каалаймын. Ал үчүн эмне кылышым керек? Албетте мен аракет кылышым керек, мен тартышым керек ошол баланычы. Эгер мен тартпай турган болсом, эгер мен тоого чыгып отуруп ала турган болсом, анда менин кызым дагы эртең жашоодо кыйналып калышы мүмкүн да. Мен сыймыктанганым ошол Москва жергесинде крупный сетевой салондордун ишеничине кирип калганым, ошол мен үчүн сыймык. Мен 3 жыл алдын кирип калган жокмун, 5 жыл алдын кирип калган жокмун, 1 жыл эле болду киргенимчи. Ушул 1 жылдан бери тыгыз иштешип келебиз. Ар кандай сонун белектерди жиберет, ар кандай сонун благодарный письмаларды жиберет. Алда болсо мен үчүн эмес, мындай кыргыз кызы катары мен үчүн сыймык. Ошол нерсе менен гана мактана алам, анан калганы эми аны баары эле жасай алат го деп. Мен кыздарга айтам, фестивалдарга катыш, чоң студияларда ач, атыңды тааныт, өзүң брендиңди тааныт, сетевой маркетингтерге кирбе. Найыл болуп тааныласыңбы, башка болуп тааныласыңбы, өзүңдү гана тааныт, өзүңдү гана көтөр, ошондо сен эч качан эч нерседен утулбайсың деп дайыма айтып келем. Өзүң бренд. Албетте мен мисалы 2,5 жыл алдын кайсыдыр бир сетевой салонго кирип калган болгонумда, мен сетевой салондо эле, сетевой салон дейм го, сетевой какой-то бир фирмага ошол жердин эле брендин таанытып бермекмин да. Ан бир күн кирип кетсе, болду всё, сен жоксуң. Эгер сен өзүңдү таанысаң, сен күндөн күнгө өсө бересиң да, сен өзүң алдабайсың, өзүң кедайт этпейсиң го. Башка фирмага иштегенден көрүү, башка бир тааныбаган кайсыдыр бир турктөрдүн же болбосо билбейм, каяктан чыгып келет алар билбейм. Андайга иштегенден көрүү, өзүңүз бир сонун өнөр үйрөнүңүз же өзүңүздө бар өнөрдү таратыңыз, өзүңүздү таанытыңыз, сиз кимсиз, каяктан келгенсиз, эмне кыласыз, колуңуздан эмне келет. Ошол эл колдойт. Эл деген бар да. Жөн эле камырды жакшы жайсаң, мисалычы, айт, мен сону камыр жайганды үйрөтөмүн. Жаш кыздар келет. Ошентип атып секин акча чогултуп дальше кетсе болот. Жөн эле камыр жайган. Аларда деген тил да бар. Башкадар шык. Сетевой маркетингде иштегендер жөнөкөйлөр иштебейт, ал жерде толук энергичный. Ошол энергияны кайсыдыр бир фирмага жумшабаңыздар, өзүңүздөргө жумшаңыздар, өзүңүздөрдүн брендиңиздерге жумшаңыздар, чтобы келечекте чындыгында сиз бир нерсеге жеткендей болот. Мен ошол өзүм брендиме иштеп баштаганда бир айым кайсы компания экенин айтпай эле коеюн, ошол компанияга иштеп баштады. Мен айттым, өзүң брендиңе иштесең, мындай кылсаң десем, койду. Ошентип экөөбүз ортодон 2 жыл өткөндөн кийин жолугуп калдык, случайно. Жолугуп калсак, ал жерде бир менеджерби ушундай деген статусуна жетип калыптыр. Айына мен 100 000 таап атам деп ушинтип айтты эле. Мен айттым, азыр сен эгер өзүң брендиңе иштегенде 100 000 сен сотрудник тапмак деп койдум да. Рахмат чоң, сіздерге дагы чоң ыраазычылык билгизип кетем мен бул жерде даярданып келген эмес болчумун. Тем более мен Москвадан учуп келип эле түнү менен уктабай бул жака келип отуруп калдым сиздерге. Ошондон улам талкуулабай, жакшынакай кабыл коюңуздар. Күнүңүздөр жакшы өтсүн, баарыңыздарга жакшы маанай каалайбыз. Бүгүн эле эмес, байбише жашооңуздар түткө өтсүн.